Мынакей бактылуу аялдар. Алла субханаху ва таала жеңил кылып койгон. Тили таттуу болсун дейт. Тил менен эч кимди каргабайлы. Пайгамбарыбыз айткан, силер каргабагыла, балдарыңарды каргабагыла, мал мүлкүңөрдү каргабагыла, өзүңөрдү каргабагыла. Эркектер көбүнчө сөксө, аялдар көбүнчө каргайт. Пайгамбарыбыз Миражга барып, бейишти көрүп, тозокту көрүп келгенде айтты: "Я маашара ниса, аялдардын жамааты, тасаддакна, садака берип тургула, садака берип тургула. Эмне үчүн? Дозоктон көбүңөрдү көрдүм деп атат. Көпчүлүгү силер экенсиңер деп атат." Энелерибиз айтты: "О Алланын элчиси, эмне себептен деди эле?" Эки себепти айтты. Анна, биринчиси көп каргайт экенсиңер дейт. Экинчиси, якфурна аширатахунна, күйөөлөрүңөргө шүгүрсүздүк кылат экенсиңер дейт. Ошон үчүн садака берип тургула дейт. Көп каргабагыла дейт. Айша энебизге пайгамбарыбыз айтты: "Иттакил нар, валау бишикки тамратин." Айша, өзүңдү дозоктун отунан сактап кал. Бир курманын сыныгынча садака берип болсун дагы. Бир жарты курма садака берип болсун да, өзүңдү дозоктун отунан сактап кал. Өзүңдүн жаныңы садака бер дагы сактап кал. Садака ушундай амал. Садака бересиң, жаныңды дозоктон куткарып аласың, туган. Садака жөнөкөй нерсе эмес. Ошон үчүн энелерибиз берешен болуңуздар. Эркектер дагы кичине бир картошка болсо бериңиз. 1 килограмм фасоль болсо да бериңиз. 1,5 килограмм алма болсо дагы, 1 сындырым нан болсо дагы, күн сайын садака берип. Ушундай аалымдар өткөн, садаканын соогун уккандан кийин өмүрүнүн аягына чейин садака бербеген күнү болгон эмес да. Бул жерде кичинекей болсо дагы сөзсүз эле садака десе, кой союп, уй союп, тай союп, анан кийин жок. Бир кишиге кийим болсо да садака берип коюш керек экен. Жыртык кийимиңиз, эски кийимиңиз бирөөлөргө жаңы. Ошон үчүн иншалла кошуналарга садака берип турайлы. Өткөн кеткен мусафирларга берип турайлы. Алланын жолунда чыккандарга берип турайлы. Көп эмес, аз болсо да 2 картошканы туурап тамак жасап берип бериңиз. Давачылар келип калыптыр. Каяктан келди? Көлдөн келди. Каяктан келди? Баткенден келди. Кичине 2 картошка эмне болмок эле. Бирок алхамдулилла садака берип туруңуз. Эртеги кыямат күнү садакаңыз сизге көлөкө болот. Садака берген адамдар Алла Тааланын аршынын көлөкөсүндө болот. Пайгамбарыбыз айтат, садака берип жүргөн адам Алла Таалам жаман өлүмдөн сактайт дейт. Жаман өлүмдөн сактайт дейт. Адамдар тияка дүйнөгө кетти го, ал жерге барып армандайт экен. Я Алла, бу дүйнөгө жиберчи. Биз көрдүк, акыйкатты көрдүк. Барып бир жакшы амал кылып келейли. Эмне деп? Садака берип келейли дейт экен. Эмне үчүн барып намаз окуп келейли дебейт. Орозо тутуп келейли дебейт. Садака берип келейли дейт экен. Себеп тиякта садаканын соогун көргөн да дейт. Тиякта садаканын соогун көргөн да кандай экен дейт. Ошон үчүн алхамдулилла Алла Таала бактылуу эркектердин, бактылуу аялдардын Кур'анда Ахзаб сүрөсүндө аяттары сыфаттарын айтат. Вал мутасаддиқина вал мутасаддиқат. Садака берген эркектер, садака берген аялдар дейт да. Алла Таала буларды мактаган. Иннал муъминин вал муъминат вал муслимин вал муслимат вал канитин вал канитат. Алла Таала сыфаттарды айтып берген. Не деген? Мусулман аялдар.